Кутмандуу күнүңөр менен достор, кандайсыздар? Билесиңби, KG долбоору кайрадан өзүнүн Instagramдагы баракчасынан түз эфирин баштап жаткан мезгили. Билесиңби, KG долбоору Кыргызстандагы жаштар менен өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү суроолоруна тиешелүү адистерден жооп алып берүүчү долбоор. Андыктан достор, бизге тартынбастан өзүңүздөрдүн көйгөйлүү суроолоруңуздар жиберип туруңуздар. Биз болсо мыкты тиешелүү адистерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал үчүн 704 00 46 08 WhatsApp номерине же болбосо сайтыбызга калтырыңыздар. Достор, бүгүн бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Маздаимова бар. Гүлзина эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Достор, биз бүгүн Гүлзина эже менен биргеликте жыныстык мүчөлөргө туура кам көрүү тууралуу сөз кылабыз. Андыктан суроолоруңар болсо жөнөтүп олтургула. Мындан тышкары дагы өзүңөрдүн гинекологиялык суроолоруңар болсо, аларды да узатып турсаңыздар болот. Дароо ушул жерден жооп алып берүүгө даярбыз. Гүлзина эже, иштериңиз, денсаулыктарыңыз жакшы болот? Баары жакшы. Гүлзина эже, мына бүгүнкү темабыз ушул мүчөлөргө, жыныстык мүчөлөргө туура кам көрүү болуп жатпайбы? Азыр мисалы гигиенаны сактабагандыктан, туура кам көрбөгөндүктөн көптөгөн оорулар пайда болот, Алгач эле негизи кыз бала болобу, эркек бала болобу, кандай кам көрүш керек? Туура кантип кам көрүш керек? Деги эле бир эле жыныс органдарына кам көрбөстөн, деги эле болгон ден-соолуктун баарына кам көрүш керек. Себеби дегенде, кыргызда жакшынакай сөз бар: 12 мүчөң аман болсун деген. 12 мүчө бири-бири жок, өз-өзүнчө иштебейт. Ал бири-бирине абдан көз караштуу. Ошон үчүн биз эгерде как специалист катары жыныс-кана органдарын карап көрсөк, конечно, аны еще эненин ичинде жүргөндө кам көрүш керек. А бизде биздин кыргыз менталитетибиз боюнча кыз киши бойго жетип турмуш курганда гана гинекологко барып көрүнө башташат. Ал өтө эле кечигип калган убакыт деп ойлойм. Себеби дегенде, кыз кишини төрөлгөндөн баштап эле детский гинекологторго көрсөтүп, кеңеш алып, анын үчүн эне аябай өзү грамотный болуш керек, билимдүү болуш керек. Ошондо гана биз туура кам көрдүк деп айта алам. Туура айтып атасыңар, азыркы убактарда микробдордун аттары көп, инфекциялардын түр-түрлөрү бар. Ошонун баардыгы эгерде кыздын балдарыбыздын ден соолугу чың болсо, анда ал микробдор деле баш көтөрө албайт да. Көбүнчөктү эмнеден ооруп башташат? Жөнөкөй, биздин тил менен айтканда банальный жөнөкөй инфекциялар гигиенаны сактабагандан, убагында туура тамак жебегенден, азыр биздин кийимдер деле көбүнчө синтетик болуп атат, дем албагандан, баардыгы келип эле бүт проблеманын баары чогулуп келиптир, анан кийин кандайдыр бир сезгенүүлөрдү пайда кылат. Ошо өзүңүз айттыңыздар, Гүлзина эже, баары өздүк гигиенадан башталат деп, ушул өздүк гигиенанын эрежелерин айтып берсеңиз бизге. Күнүнө канча ирет жууш керек, кантип жууш керек, суу кандай болуш керек, сабын кандай болуш керек? Эгерде гигиенаны канчалык жакшы сактаса, сакташ үчүн биринчи мен ойлойм, биз анатомияны жакшыраак үйрөнүп алышыбыз керек. Өзүбүздүн денебиздин кичинекей балага кандай үйрөтөбүз? Мына сенин колуң, мына сенин мурдуң, момтуп мурдуңду тазала, арчы, колуңду момтуп туруп жуугунуң деп үйрөтөбүз го. Ошондой эле жыныс жакты да кандай жууганды биз үйрөтүш керек. Биринчи, мына мен акушер-гинеколог болгондон кийин бизде учетто турган кош бойлуу келиндерге келечекте балдарыңды кантип уход кыласың деген энелер мектебине келишет. Биз ошолорду үйрөтүп чыгабыз кантип жууганды. Айрыкча көңүл көбүнчөктө кыз кишилерге бөлүнөт да. Себеби кыз кишинин гигиенасы менен эркек баланын гигиенасынын өзүнчө бир айрыкчылыктары бар. Себеби анатомия жактан алар өтө эле айырмаланып турушат. Биринчиден, баягы канча жолу жууш керек, канча жолу заара чыгарса, ошончо жолу жууш керек. Себеби дегенде күнүнө да. Себеби зааранын өзү эле бул мочевая кислота менен кошо мындай баягы көздү ачыштырган сийдик чыгат эмеспи? Ошол жыныс жак өтө нежный жер. Ошону раздражать этип, баягы жуунбай койсо эле раздражение болуп кызарып кетиши мүмкүн да. Эгерде чоң заара жасаса, сөзсүз самдап тоже жуунуш керек. Бир жагынан биздин жаштарга абдан жеңил болуп калды. Себеби дегенде
гигиеналык пакеттер, гигиеналык кагаздар, кенен кезир баягы алса болуп калды да, сумкаларында алып жүрүшөт. Ошон үчүн этот кичинекей кезде баланы канчалык ошого навыкты үйрөтсөң, ошончолук таза жүрөт деп ойлоймун. Жууганда ошо жөн эле жылуу суу менен жууш керекпи же кайсы сабынды колдош керекпи же гелдер чыгып атат ошолор? Гель, самын бардыгы щелочный среда. Ошон үчүн эгерде хотя бы жылуу суу менен баягы таза болсоң, суудай бол, баарын жууп кетирген деген биздин сонун макал бар го, ошонсугандай эле суу менен, жылуу суу менен чайканып койсо дагы бул чоң нерсе болуп эсептелет. А эгерде айтып атпайбы, чоң зара кылса сөзсүз эле самындап жарым кетиш үчүн жуунуш керек. Анан баягы рекламировать этип аткан гель, личный интимный гель дегендин бардыгы эле бардыгына жага бербейт. Себеби дегенде кээ бир кыздарда аллергиясы бар, раздражение болуп кетишет. Ошон үчүн жөнөкөй эле нерсе бул суу. Суу, чөптөр бар жакшынакай, кыргызча эмне деп айтат, жанагы календула бар, ромашка бар да. Ошолордон заварить этип, кечинде бир сыра жууп койсо деле болот. Кичинекей кызды деле. Баягы бала роддомдон чыгып келгенде кичинекей балдарыбызды чередага, ромашкага жуунтабыз го. Анан кичине туз салып жууп коебуз, кожасы, терилери бышыгыраак болсун деп. Ошонун бардыгы бирден бир гигиена болуп эсептелет. Мен дагы эмеге токтолоюн дегеним, именно кыз кишини кантип жуунтуш керек. Кыз кишини даарат алдырганда сөзсүз алдынан артын көрсөтүп жууш керек да. Мен кээде кичинекей балдар бар, кыздар айтат, сен кантип жуйсуң? Даже өзүң да кантип жуйсуң десем эле алып туруп баягы башалама эле мынтип жуйм дей берет. Жок, өйдөдөн ылдый көрсөтө, жозум алдыңдан артыңды көрсөтүп жуушуң керек деп айтам. Себеби дегенде арканкы бешеп кылган жерде микробтор көбүрөөк болот. Аны өзүбүздүн колубуз менен эле баягы сийдик чыкчу тешикке, анан кыздык тешикке өз колубуз менен заносить этип коебуз, алып келип коебуз. Ошондон дагы баягы безобидный сескенүүлөр пайда болот да. Ошо кээ бир окурмандарыбыздан жууганда мочалканы колдонуп жуушат экен да. Бунун канчалык деңгээлде зыяны бар деп сурашат? Мочалка менен денеңди, териңди, буттарыңды жуусаң болот. Ал жерге мочалканын кереги эле жок. Мочалка мындай грубыйраак болуп калат. Мисалы жанагы айтышат го, интим гель депчи атайын түрлөрү бар го. Ошолорду кыз киши, кыздык белгиси барлар колдонгонго болбойт. Аны аял болгондон кийин колдонуш керек. Жөн эле гирсам менен жууп коюш керек. Анын составы деле гирсамдай эле, просто баягы орусча аты интим гель деп атпайбы? Интим деген сөз биз эмне деп ойлойбуз? Интим деген сразу эле бизде жыныс катташуу деп которулат да кыргызча. Жок, интим деген бул соприкосновение, бири-бирине тийүү деген. Баягы самын эле, ошону менен жуу деген эле сөз. Аны эч кандай анын көөгө тийип же көөдөн чыккандан кийин жуусуң керек эмес. Аны кыздар колдонсо болот. Аны кыздар колдонбойт деген андай көрсөтмөсү жок. Анда бияка келген суроолорду баштай берсек, эже кандайсыздар дейт, боюмда бар 36 жума, ичим түйүлүп атат, бирок аз-аздан аны айтолго деп айтып атышат дейт. Буттарым, белдерим, женский жагым ооруп жатат. Врачыма барсам бандаж ки деп койду дейт. 36 жума болсо өтө эле көңүл бура турган сроку келип калыптыр. Себеби дегенде бизде айтолго деп бир ай мурда бел ичи толгонуп баштаганда айтышат. Бирок айтолго экен деп отура беришиңин кереги жок. Кээде төрөт башталып калышы мүмкүн. А төрөт башталып калганда айтолгоом келип атат деп отура берсе, анда чала төрөп коюшу мүмкүн. Же болбосо бала ичте тумшугуп калышы мүмкүн. Сөзсүз менин кеңешим өзүңдүн врачыңа барып, УЗИ контроль өтүп, жүрөгүнүн сокконун текшертип, баланын кыймылын эсептеп туруу керек. Кийинки суроо, Виршинстар деген гель кандай? Аны колдонсо болобу? Дагы кандай жолдору бар кичирейткендик? Жыныстык мүчөсүн, жыныстык кын. Жыныстык кын биздин аялдар үчүн өтө чоң проблема болуп калды акыркы убакта. Эгерде проблема пайда болсо, сөзсүз коммерческий спрос башталат да. Анан мен өзүмдүн ишимде опытым жок, ал дарыны колдонуу боюнча. Себеби дегенде анын деле составы химия, жыныстык орган, кын ушунчалык өзүнүн бир касиети бар. Канчалык чоңойсо, эгерде сескенүү жок болсо, кайра эле өзүнүн ордуна келип калчу касиети бар да.
анан аны колдонгондо убактынча, анан кайра эле эгерде сезгени болуп туруп аны дарылабай эле тиги гелди колдоно берсең, кайра эле ошол эле ордуна келип калат да. Биринчи эле сескенүүдү кетириш керек. Саламатсызбы деди эже, менин боюмда болсо эле жамбашымдын сөөктөрү аябай кыймылдатпай ооруйт. Жаткан жеримден араң турам. Бул суроо чындыгында бойдо бар кезде сен болгон денеге кирген витаминдер менен бала менен бөлүшөт. Буту кол сөөктөрдүн ооруганы ал денеге кальцийдин жетишпей калгандыгы. Кандайдыр бир жакшы тамактар менен, кандайдыр бир көөнчөктү биз кош бойлууларга айтабыз, жумасына 3 жолу балык же деп. Балыктын составында кальций көп. Азыр жаз чай келип калды, көк чөптөрдө да абдан көп. Ошо кальцийдин жетишпегендигинен ошондой сөөк төрү булчуңдары тырышып оорушу мүмкүн. Жаштанкай витаминдерди ичиш керек. Өзүбүздүн темабызга кайтып келсек, ошол эле жыныстык гигиена токтосок биздин кээ бирлер ошо депиляция кылдырат да, анын эч кандай зыянчылыгы жокпу деп ойлошот. Азыр депиляция абдан мода болуп калды. Биздин убакта деп биз мурунку поколениясында айтабыз да, биздин заманда жакшынакай эле кайчын алып эле спортивный прическа кылып эле коюш керек болчу да. Мен кыздарга ошентип эле тамашалайм. Даже бир убакта тамашалап жаштарды обслуживать эткен үчүн тамашалап даже жазып койгонбуз да, гинекологко келиш үчүн спортивный прическа менен кел депчи. Энна месте деп. Но спортивный прическа кылабы же тармалдатып өстүрүп алабы, бүгүнкү заманбаптын талабы боюнча эч кимге мындай деп айтканга акысы жок да. Каалагандай жүрүшөт. Аны биз мурда роддомго барганда бүт бар жоңду тазалап, кырынып барыш керек эле да. Азыр эч ким эч нерсе дебейт. Ар бир кишинин өзүнүн каалоосу деген, баягы сен менин личный дүйнөмө тийишпе дегендей болуп калды да. Но ар бир инсандын өзүнүн каалоосу. Кааласа кырдырып салат, караса жүрөктүн сүрөтүн тарттырып, канжарды бастырып коет. Азыр интим сонун прическалар жасап калышты. Бул дагы сонун бизнес, элдин жаштардын требованиясы болуп баратат. Зыян жагы эмнеде болушу мүмкүн? Зыян жагын мен ойлойм, зыяны эмес, коркунучу да. Эгерде кандайдыр бир кожага жанагы там жүндүн түбүнө кандайдыр бир инфекция занос этилип калса, анда воспаление болуп келиши мүмкүн. Азыр несколько бир 2-3 жолу случай болду. Эме менен шугарин кылат экен, воск менен ожог болуп келген кыздар бар. Күйгүзүп коюпчу. Это бардыгы специалисттин опытныйлыгынан көз каранды да. Биз обычно кандайбыз? Баланча жерде жакшы жасайт экен деп эле бара беребиз да. Ал ар бир кишинин личный эмеси да. Зыяны, пайдасы. Ошо кээ бир кыздар сөздөр бар экен да, көзүнө депиляция кылдырып баш керек, ал жакта өсүп турган жүндөрдө эле ал микробду ичине киргизбей кармап турат, тийбейт деген ой пикир бар экен. Ага да кошула албайм. Себеби дегенде башыбыздагы өскөн чачтай эле ал жерде эле өзөт да. Элестеткиле бир карыш кылып өстүрүп алса. Это же гигиенически тоже туура эмес келип калат. Тердейт жазында, жыттанат, баягы бешеп калганда мача калып калат. Мындай алсаң уже жыттанып турат. Ошон үчүн гигиенический катары мен айтып атпаймынбы? Өтө кырбай, кырганда баягы түбүнө инфекция кириши мүмкүн да. Кыскартып эле койгон жакшы деп ойлойм. Опять же, спортивный прическа айткандай. Но ар бир кишинин, ар бир инсандын өзүнүн каалоосу. Ошол айыл жергесинде шугарин алганга шарт эле жок да. Өстөр эле кайчы менен эле кыскартып коет. Устар эмес, кайчы менен деле жакшы да. Устар менен алгандын зыянчылыгы барбы? Анда түбү мындай өтө эле мындай кожага күч келип кетиши мүмкүн да. Баягы кырып койгондо кайра дуулап өзүп чыгат деп да ойлошот. Себеби дегенде канчалык кыска кессең, ошончолук кожанын эменин жүндүн тамырына луковицасы бар да, ошол жерге микроб кирип кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө да жаңы уккан болушубуз керек, лазердик такыр чыкпай калат кийин деппи, көпкө чейин деп. Нур ичине кирип кетсе кандайдыр бир зыян болобу депчи. Баягы
мындай нерселер статистика боюнча, мисалы үчүн мынча кыз лазер менен тазалатыптыр, анан кийин мынча осложнение болуптур деген бизде эме жок да, статистика жок. Статистика болбогондон кийин сен мындай нерсеге так жооп берүү өтө татаал. Ошондуктан муну илгертен эле баягы ата энелер баягы жип менен деле тазалап жүрүшкөн, жипти алып туруп момундай тазалашкан. Ар кандай методдор бар. Замандын баягы талабына жараша түрлөрү чыгып атат да. Ошон үчүн ар бир кыздын өзүнүн каалоосу менен. Урматтуу достор, бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Мадраимова бар. Андыктан күз эжеге болгон суроолоруңар болсо узатып туруңуздар. Бул жерде кыздар, балдар эфирден чыккыла деп жатыр. Балдар, эгерде сиздерде да жашкандарда же болбосо кандайдыр бир гинекологиялык суроолор болсо, тартынбастан узаткыла. Гүлзинечи, анда кийинки суроо. Саламатсызбы дейт. 4-чү балам боюмда бар да, симфизит 1-чи баскыч деген. Көрөгөндөн кийин да ооруп жүрөт. Эмне кылышым керек? Симфизит деген бул баягы төрө акыркы кош бойлуудун акыркы күндөрүндө жамбаш сөөгүнө күч келди деген белги болуп эсептелет да. Жамбаш сөөгү бала төрөлүп атканда өзү кичине ачылат. Ал 0,5 сантиметр это нормада ачылат. Эгер 1 сантиметрден чоңураак ачылып кетсе жамбаш сөөгү, анда кайра өзүнүн калыбына келиш үчүн аял киши абдан баз албай кыйналат да. Менимче ушул келин баягы төрөгөндөн кийин симфизит 1-чи степень болгондон кийин жакшынакай уход болуп төрөттөн кийин баягы 40 күн өзүнө калыбына келген маалда жакшы каралбай калса керек да, өзүн карабай калса керек. Тим более 4 балам бар деп атпайбы, туруп оокат ашын кылып кеткен да. Азыр эмне кылыш керек? Азыр сөзсүз рентгенге түшүш керек. Төрөгөн болсо, боюнда жок болсо рентгенге түшүп, анан канчалык ал жерде воспаление барбы, жокпу көрүп туруп, ошого жараша лечение алыш керек. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Кыздарда выделение келсе эмне кылыш керек? Сиңдим 22 жашта барса, кыздарда ушундай боло берет дептир гинеколог. Кыздарда 22 жаштагы кыз, это чоңоюп эле калган кыз деп ойлойм да. Чоңоюп эле калган кыз өзү эле келип көрүш керек. Анан кыздарда боло берет деген бул туура эмес. Себеби дегенде ал кызга өзү дискомфорт болуп аткан үчүн барганда, сөзсүз барып, ал гинеколог көрбөсө башкасына барып көрүнсүн. Болбой жатса бизге келсин, жаштар менен канча жылдан бери иштеп атабыз, көрүп анализ алыш керек да, анализге жараша анан кийин кеңеш бериш керек. Көпчүлүк гинекологдор айтат да, Гүлзинечи, бул выделение келип туруш керек, бул нормалдуу эле шарт деп. Туптура, но выделениянын түрү кандай? Мисалы үчүн мен көп кыздарга мынтип үйрөтөм да, самодиагностика деп, өзүң диагноз кое алсаң болот. Жыныс жактагы выделение эмес, мурдуңардагы выделенияны алайлы да. Мурдуңарда манка чыгат го, эми мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө. Себеби дегенде биздин көрүүчүлөрдүн көбүнүн медициналык билими жок, ошон үчүн аларга жөнөкөй салыштырып көрөлү. Мурдуңдан эгерде жөн жүргөндө слиз бар да, прозрачный, бияктан кирген абаны тазалап турат, анча-мынча чаңдарды кармап турат, туурабы? Анан эгерде сен кичине сескенип калсаң, суук тийип калса, же иммунитетиң түшүп калса, мурдуңдан суу сыяктуу ага баштайт. Ошону убагында көрүнбөсөң, 2-3 күндөн кийин эмнеге айланат? Коюу манкага айланат. Кыз кишинин денесинен ошондой эле выделение келе баштайт. Эгерде жытын байкап көрсөң, жыты жок, прозрачный, слизистый, анан этеккир келер алдында бир чоюлган выделение келсе, ал норма. А эгерде жыты кычкыл жыттанып башында, анан ачкыл жыттанып, анан кийин бир сасык жыт келе баштаса, бул уже сескенүүдүн белгиси. Ар бир кыз өзү алдын ала диагноз коюп, бирок өзүңчө дарыланбастан сөзсүз специалистке барып аныктап эмне үчүн ар бир микробдун өзүнүн дарысын бар да, анан специалисттен лечение алыш керек. Анда ушул уласаңыз Гүлзинечи, мисалы мындай выделение сүйүктүгү келбеген кыз менен сүйүктүгү келип аткан кыз өзүнүн кантип алып жүрүш керек, тазалыгын сакташ керек? Жана айтпап, баштын сүйүктүк мындай влажный состояние болуш керек жыныс органында. Бул эменин жардамы менен Бартолиной деген без бар. Чоң половой губалардын түбүндө турат да, ортосунда. Ал дайыма ал жерде нымдап, тазалап турат.
А эгерде берки суюкту, который жыты бар, өңү көгүш, же болбосо бир ачкыл жыттанган выделение ал кындын ичинен, жатындын ичинен агып чыга баштайт. Аны биз кыз кишиден кантип диагноз кое алабыз? Кадимкидей эле кыз кишиден анализ алабыз. Мен даже силерге көрсөтсөм болот. Момундай атай кыздар үчүн анализ алынат. Кыздардын кынына эмесине жана кыздык белгисинин агып чыккан жеринен анализ алып, анан анализге жараша дарылайбыз. Азыр кыз кишилерде көбүнчөктө кайсы оорулар болушу мүмкүн? Көбүнчөктө банальный воспаление деп коебуз, вульвовагинит. Иногда кичинекей кыздарда 2 жаш, 5 жаш, 8, 9, 10 жашка чейин кыздарда инвазивный вульвит деген болушу мүмкүн. Что такое инвазивный вульвит деген? Бул баягы гилисный инвазиядан да сескенген чүчөк курттар бар го. Ошолор деле баягы айтып атам, кол менен туура эмес гигиена кылгандан, арка бешеп кылган жактан микробторду кыздык жакка, бөйрөккө өткөрүшү мүмкүн. Кишечный палочка деген бар. Мына биз азыр боюнда бар аялдарды эми кыз кезинде кечке чейин эле цистит боло берсе, табарсыгы ооруп, выделение келе берсе, биз андан жанагы сийдигин алып туруп бакпасев жасашыбыз керек да. А бакпасев жасаганыңда бакпасевден сөзсүз эле кишечный палочка чыгат. Вот элестетип көргүлө, ичегидеги кишечный палочка, Escherichia coli, кантип бөйрөктүн түпкүрүнө кирип кетти. Это кол менен гигиенаны туура эмес кылгандан ошол жака занозит этти дейбиз да. Аны дарылаш да өтө татаал. Аны биз только диагноз коюп атабыз, күйгө тийип, бойну болуп келгенде гана диагноз кылып атабыз да. Кийинкиде бөйрөгү ооруп, давлениясы көтөрүлүп кетпеш үчүн, поздний токсикоз болбош үчүн алдын алып атабыз. Саламатсызбы? Канча жумадан кийин төрөй берсе болот? 36 жума болду, толугу болуп атат аздан. Негизи канча жумадан кийин төрөш керек? Бизде гинекология, акушерский неделя менен 37 жумадан 41 жумага чейин төрөзө болот. 37 жумадан. Бала созревать этип калса 37 жумада полноценный жакшынакай бала төрөлө берет. Если 36 жумада кичине ооруп турса, анда баягы баланын толугоодун башталарынын репетициясы деп койсо болот да. Бала чыккызы келип репетиция кылып атканы. Же эми ай толугоо деп кыргыздар жакшынакай айтканда, ай толугоо деп жана эле айтпадык. Отура бербестен ошону билиш керек. Эти ай толугообу же кандайдыр бир татаалдануу болуп атабы кош бойлууда. А может быть ал кош бойлуу төрөргө 1-2 жума калганда аябай күч кирет да. Природадан мынакей, табигаттан күч кирет аялга баланы денесинен түртүп чыгарыш үчүн. Ошол маалда менде ай толугоо болуп атат деп эле отуруп, анан кийин күч кирип кетип дивандарды жылдыра берсе, сөзсүз каканагы жарылып кетиши мүмкүн. Каканак деген эмне? Ал баланын суу оболочкасы. Ал жарылып кетсе, бала тумчугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи врачка барып, если специалист, гинеколог доказать этсе, сенин ай толугоо балам, ишиңди жеңилдет, өзүңдү карап тур деп жөнөсө, анда лишний раз барып көрүнүп коюп тур, анан тынчыраак отуруш керек да. Саламатсызбы? Сиздин дарегиңиз кайда дейт? Дарегим Кыргызстан, Бишкек шаары, Рыскулова көчөсү 8, студенттердин поликлиникасы. 30 жылдан бери ушул жерде эмгек кылам. Менин 10 жылдан берки гинекологум дейт. Рахмат сизге, бар болуңуз, Динара дейт. Менден төрөп кеткен 2-3 кызды. Саламатсызбы? Мен 10 жума боюмда бар. Бар кезде ветеринарка болгон. Балага коркунуч жокпу. Анан выделение аябай суюк болуп жатат. Кандай свеча колдонсом болот? Рахмат дейт. Абдан татаал суроо экен. Себеби дегенде, если боюнда барда ветрянка болсо, ветрянка это вирусный инфекция деп айтылат. А вирус эмнеси менен коркунучтуу кош бойлоо кезде? Вирус кандын ичине кирип кетиши мүмкүн да. Азыр мен так сага жооп бере албайм балам. Себеби дегенде, сен 10 жума болсо учетко тургандырсың, өзүңдүн специалистиң бар, гинекологуң. Ошо гинеколог сага атайы айтып, текшерип, титрларын көрүп, анан кийин выделениең келип атса, ошого жараша лечение кылыш керек. Мындайда так сага кеңеш бергенге мүмкүнчүлүгүм, акылым жок.
биздин эже суюктукту чөп дарылар менен же болбосо үй шартында кантип дарыласа болот? Суюктук дегенде эле эми дагы деле анализ алмайынча, мисалы үчүн суюктук деп бир кыз түшүнсө, а бир кыз абдан көп выделенияны деле суюктук деп ойлойт да. Эгерде анализде банальный эле жөнөкөй эле сескенүү экен десек, анда календула, ромашка, череда менен жууп койсо болот. А эгерде ал суюктукта кандайдыр бир микробтор болсо, анда башкача лечение кылганга туура келет. Бүт эле нерсени үй шартында жасаса болот, эгерде специалист силерге абдан жакшынакай кылып үйрөтсө. Жакшы. Төрөгөндөн кийин кантип тыныш керек медицина жагынан? Бул абдан чоң, бир эле эки соосу менен жооп бергенге болбойт. Себеби дегенде төрөгөндөн кийин 40 күн убакыт кетет ар бир дененин өзүнө келишине. Баштан баштап, нервный системадан баштап, жатын баягы 40 эсе чоңойгон жатын кайра өзүнүн ордуна келиш керек. 5-6 сантиметрге денеден кеткен витаминдерди кайра восстановить этиш керек. Ошонун бардыгына өзүнчө баягы биздин энелер роддомдон чыккандан кийин тыңып алсын кызым деп 40 күнгө үйүнө алып барып алып, жакшынакай күчтүү тамак аштардан берип, таптап, баягы азастан бат-бат түрлөп берип өзүнө келтирет. Ошол тамактын аразында, витаминдердин аразында ошо энеге кайрадан восстановить этип келе турган күчтүү тамак керек. Көбүнчөктө бизде төрөттөн кийин эле, ой, жаңы эле төрөдү, анан кийин ысыктап кетет, 40 күнгө чейин баягы диета кылыш керек деп эле кайнатма, тооктун кайнатма. Кайнатма шорпону бере берет, баягы кош бойлуу тажаганынан ичкиси да келбей калат. Жок, төрөттөн кийин түрлөп, аз-аздан жакшы тамактарды жесе болот. Балам 1 жаш 8 айлар, стряпка болду дейт. Менин боюмда бар, эч нерсе болбойбу ичимдеги балага? Эгерде жаш кезде мурда ветрянка менен ооруган болсо, ар бир адамга пожизненно иммунитет вырабатывать этилип калат да, анда жукпайт. Эгерде мурда оорубаган болсо, боюнда бар кезде жугушу мүмкүн. Саламатсызбы эже дейт. Менин кыздыгым жок, жигитим алган. Скоро күйөөгө тием дейт, бирок ата-энеси билбейт. Кантип жардам бере аласызбы дейт. Аны мен жардам бере албайм, аны жигиттин өзү жардам берет. Колун кезеби, бутун кезеби билгенин кылып жардам бере берсин. Саламатсызбы? Мен биринчи баламды төрөгөндө разрыв болгон, бирок кийин байкасам тиккен жери кайра ачылып калды. Кызым 3 жашта, кайра тиктиришим керекпи? Жакшы операциялар бар, восстановить эте турган, бирок аны баягы жакшы өзүнө келбеген болсо, сен качан төрөп бүтүп 5 бала төрөйсүң, өзүң төрөп бүткөндөн кийин башка төрөбөйм дегенде косметический жакшынакай восстановительный операцияларды кылдырып алсаң болот. Мен ойлойм, дагы сен төрөйсүң го депчи. Бул жерде жакшы эсеместерди окуп коелу. Эже, аябай жактыңыз, ден соолугуңуз чың болсун. Рахмат. Жаштардын ден соолугу чың болсо, меники андан да чың болот. Достор, бизде конокто акушер-гинеколог Гүлзина Мадраимова бар. Биздин эжеге суроолоруңар болсо узатып отуруңлар. Биздин WhatsApp'тан келген сурообуздар болчу. Кыздык парда жарым ай сымал болуп, өтө жоон эт болсо, нике түнү кан чыкпай калуусу мүмкүнбү? Эгер кан чыкпай калса, жолдошу ишенбей жатса, эмне кылуу керек кеңешиңизди бериңизчи? Эгерде нике түндө кан чыкпай калса, жолдошу тараптан же барган жер тараптан түшүнүгү жок болуп, кандайдыр бир баягы көңүл ооруткан сөздөр болсо, конечно, бул абдан неприятный состояние да. Сен биринчи күн бакыт күнүндө сен анан морально издеваться этип атса, ал нези менен опасно. Жана кан чыкпай калган эрунда ал кыз кийинкиде бактысыз болуп, төрөбөспү да болуп калышы мүмкүн да. Кыз экениңди сен далилдей аласың. Себеби дегенде ар бир кыз өзүнүн кыз экенин жакшы билет. Мен кээде тамашалап айтып калам. Кызып жүрдүңбү, кызсың депчи. Ошону сен жигитиң морально билиш керек да. Эгерде билбей, анан кийин андай мындай деп лишний сөздөрдү сүйлөсө, ал жигитте анатомия, кыздын жыныс мүчөлөр жөнүндө түшүнүк жок. Азыркы заманда, азыркы убакта
ар бир 5 кыздан кан чыкпай калышы мүмкүн. Себеби дегенде көп себептери бар. Ал жөнүндө мен абдан чоң кеңири маалымат бергем. Средства массовой информацияларда менин айтылган маалыматтарым жомок катар айтылып жүрөт, көптөр түшүнөт. Силер деле уктуңар болуш керек да, кыз белгиси, кыз сыры деп. Ошону алып окутуп коюшуң керек. Урматтуу достор, эгерде сиздер да ушул кыздык тууралуу билгиңиздер келип жатса, анда биздин билесиңби KG сайтына кирип дагы окусаңыздар болот. Ал жерде Күзнеже айткандай толук кеңири маалымат бар. Анда кийинки суроого бере берсем, биринчи балада разрыв болгондон кийин экинчи балада болбойбу кайра дейт. Эгерде разрыв өзү эмнеден болот? Разрыв биринчиден кош бойлуу боюнда бар кезде дайыма сескенүү менен жүрсө, постоянно выделениясы болсо, жакшы дарыланбаса, эгерде өзү дарыланса дагы источник дарыланбаса, мисалы үчүн любой эле инфекция бир эле өзүндө болбойт да, кош бойлуудун контакт болгондон кийин күйөөсүндө да болушу мүмкүн. Бир үйдө бир киши чүчкүрүп калса, баары бир сыйра ооруп чыгат, ошол сыяктуу эле да. Бул интимный место деп коет. Ошон үчүн кош бойлуу кезде силерге специалист, гинеколог санация, лечение жазып атканда сөзсүз күйөөлөрүңөр тоже дарылашыңар керек, уролог алып барып. Ошондон разрыв болот көбүнчөктө. Экинчи разрыв эмнеден болот? Эгерде силер психология жактан төрөткө даяр эмес барсаңар, эгерде врачты укпай койсоңор, ыйын десе ыйынбай туруп алып, ыйынба дегенде өзүңөрдү кармабастан стремительный роду болуп кетсе, баланын башы резко чыгып кетсе, разрыв болушу мүмкүн. А эгерде биринчи балада разрыв болуп, восстановить этип, тигип, анан жакшы жүргөн болсоңор, экинчиде эмне үчүн разрыв болуш керек болбойт? Күзнеже мүмкүн болсо кабыл алууңуз канча сом болот дейт. Кабыл алуум беп-бекер. Келе бергиле, если студент болсоңор. Вагинальный УЗИ кылдырса болобу кыз бала, эгер кыз өзү ыраазы болсо, зыяны жокпу дейт. Кыз деген сөз өзү эшиги жабык деген сөз. А вагинальный обследование ал кынына салып туруп инструментти көрөт. Кыз кишиге андай обследование болунбайт. Өзү ыраазы болуп деген кандай? Значит, ал кыз өзү кыз эмес экенин билет да. Кантип кыз болуп туруп вагинальный исследование кылат эле. Эрозия шейки матки төрөгөндөн кийин кетеби дейт. Эгерде гормонально болсо, бойдо барда, төрөттөн кийин аябай жакшы карап, сескенүү болбой, таптаза болуп жүрсө, восстановление болгондо тазаланышы мүмкүн. Бирок төрөгөндөн кийин сөзсүз 40 күндөн кийин барып гинеколог осмотрдон өтүп коюу керек. Суроолор келечек темасы улантырсак, Күзнеже биз жаш кыздар боюнча гигиенасын айттык. Төрөттөн кийин да бир гигиенанын эрежелери, шарттары барбы Күзнеже? Конечно бар. Төрөттөн кийин кыз кезде турмушка чыкканда баарын деле баягы бизде медицинада дагы, религияда дагы баягы дарат ал деген сөз бар го. 5 мал деп эмне үчүн айткан? Кандай деп ойлойсуңар? 5 мал дегени физиология боюнча. Эгерде сен күнүнө баягы бизге керектүү жидкость 1,5 литр ичсек, 1,5 литр ичсек, анда 5 жолу дарат алганга, 5 жолу баягы бешеп кылганга туура келет экен да. Ар бир бешеп кылганда дарат алып туруш керек деген эле закон экен да. Ошон үчүн сен кызсыңбы, сен турмушка чыккансыңбы, төрөдүңбү, төрөттөн кийинби, биринчи личный гигиена. Личный гигиена деген эмнеден башталат? Личный гигиена деген биринчи очередь колуңду таза жуудан башталат. Эгерде колуң кирмеген келип эле дарат алып берсең тоже болбойт. Ошон үчүн колду жууганды биз студенттердин мектепканасында иштеген үчүн мен биздин жаштар келгенде мына сентябрдан аябай ишибиз күчөйт. Ошол маалда 5, 6, 10 чакты бала бош отурса эле чогултуп алып туруп колуңду таза жуугандан сенин ден соолугуң 100% көз каранды. Себеби дегенде оозуңа кандай нерсени кир колуң менен алып келсең, ичеги баягы желудочно-кишечный тракттан 75% биздин ден соолугубуз көз каранды деп туруп, биринчи кол жууганды үйрөтөбүз. Интимный жерде кантип жууш керек? Колду таза жууп, жылуу суу алып, кээ бирөөлөр айтат, көбүнчөктү даратты көп алган кыздар келет да, мен эригип кетип, мустак суу менен жууп салып, анан сескенип калдым деп. Да, эгерде сен мустак суу, ысык суу менен өзүң денеңди чыңдабаган болсоң, анда мустак суудан сезгенет да. Эмнеге эригесиң? Жылуу суу кийчине.
жарым литр 1 литр жылуу сууду камдап дарата алыш керек, ошодон эрикпеш керек. А эгерде жанагы эле айткандай туура правиласы оң кол сол кол значение неймейт, главное кандай сага удобно келет, өйдөдөн же алдыңдан артыңды көрсөтүп дарата алышың керек. Суудун агымы алдыдан артын көздөп кетиш керек. Эгерде жыт-пыт болсо анда сөзсүз кир самын болобу, детский мыла болобу, ошону менен сыртын ичине киргизбеш керек. Баягы ичи слизистый да, көзгө самын үркөсү ачышат, ошондой эле ачышат. Сырткы жүн бар жерди самындап жууп коюш керек. Саламатсызбы, эже менин апамдын недержание мочи ооруйт дейт. Ушундай эмес, кармана албайт жөтөлсө, күлсө эле кармана албай калат дейт. Ошого косметический операция кылдырсак болобу? Общий баардык лечениясы канча сом болот? Ошого карап акчабызды камданып баралыгын айта аласызбы? Материальный жагын айта албайм. Бул жерде көп кошумча суроолорду бериш керек. Канча жашта апазы, кандай төрөгөн, канчаны төрөгөн, канча аборт жасаткан, азыркы состоянияда жатыны кандай состоянияда, баягы биздин жатыныбызды, табарсыгыбызды, аркаңкы бешеп кылган түз ичегибизди кармап турчу булчуңдар бар да. Ошол булчуңдарга төрөп атканда же болбосо баягы возраст өткөн сайын 60-70-ке кеткенде булчуңдар бошонуп кетиши мүмкүн да. Ошол булчуңдарды кайра өзүнө келтирүү же баягы төрөттө айрылганбы да, анын баардыгын мен көргөндө көрүп, анан кийин конкретный кеңеш бергенге болот да, анан кийин текшерип туруп, анан кийин материально мындай деп эч айта албайбыз. Главное келип көрүнүш. Апаң үчүн беспокоить эткен абдан алтын кыз экенсиң, туп-туура келип көрсөтүш керек. Саламатсызбы, кайын сиңдим 14 жашта төшөккө кое берип коет. Кантип дарылайбыз? Баарын кылдык, гинекологко бардык, дары жазды, лечение алды, дагы кеңеш бериңизчи. Ночной энурез деген диагноз. Ночной энурез деген баягы күндүз жакшы эле жүрөт дагы, түндө төшөгө бешеп кылып коет. Бул 14 жаштагы өспүрүм кыз үчүн абдан өтө татаал, баягы жүрөгүндө ооруган оору деп эсептейм. Ошон үчүн азаматсыңар, жакшы көрсөтүпсүңөр, бирок силер эң негизгиси психологко көрсөтүш керек. Себеби дегенде баягы энурезин бирден бир себеби дегенде мен үй бүлөлүк психолог катары андай случайлар дагы кайрылганга туура келет, кайрылып жүрүшөт. Баягы жаңы турмушка чыгып энурези токтоп калып, анан жаңы турмушка чыкканда кайра баштан жаңырып, кайра баштан рецидив болуп кеткен кыздар да келип жүрүшөт, лечение алышып. Анын бирден бир эле себеби баягы эркек кишиден чоочуп калгандык деп эсептелинет да, чоочуп калган, бир нерседен катты коркуп калган. Ошон үчүн психологко алып келсеңер, конкретно кеңеш берип, анан кийин мындай лечение кылса болот. 14 жашта айыгып кетет. Али да кеч эмес. Сөзсүз кайрылгыла. Эме кылса, менин данныйымды берип койгула келе берсин. Жардам бергенге аракет кылабыз. Кутман күнүңөр менен кыздыгым жок эле, тиктирип алсам билинип калбайбы дейт. Бул абдан татаал суроо. Жок экенин билгенден кийин специалист менен сүйлөшүңүз. Саламатсыздарбы, менин операция болгонума 20 күн болду. Күрөң өңдө келип жатат. Эмне кылсам болот? Кээде суюк кан сыяктуу келип калат. Мында дагы мындай сурооду мындай так берише албайт да, баягы кайрадан сүйлөшө алсак жакшы болмок. Себеби дегенде эмне операция болду? Жатынынабы же жумурткасына баягы киста болуп операция болду, же болбосо жөн эле аппендицит болду, билбейбиз эмне операция болгонун. Анан баягы кайра күрөң сыяктуу кан келип атканы, эгерде менструациясынан башка убакта келип аткан болсо, бул менструациясынын бузулушу деп эсептейбиз. Сурооңузду тактап койсоңуз абдан жакшы болмок. Энурез боюнча психолог деп айттыңыз, бул жакка окурманыбыз жазып атат. Кайсы психологко барсак болот эже дейт? Семейный психолог, балдар менен заниматься эткен. Менин дарегимди алып келе бериңиздер, мен аракет кылайын жардам бергенге. Урматтуу окурман, сиз бизге WhatsApp номерибизге жазыңыз 0704 004608. Биз сизди Кузина эже менен байланыштырууга даярбыз. Кузина эже, биздин да убактыбыз соңуна чыгып калды. Убакыттын соңунда биздин көрөрмандарыбызга кеңешиңиз, каалооруңуз бүгүнкү темага байланыштуу. Жаштарга мен биринчи очередь билесиңби, KG'нин
адистерине, ушундай жакшынакай ишти организовать эткен Динага мен абдан ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бул эң керектүү убакта элдердин баягы бышып турган, суроолор көбөйүп турган убакта аябай популярный передачалардын бири болуп баратат. Себеби дегенде ар бир жаранда 2ден соткасы бар, маалыматты кенен. Мисалы үчүн KG'ler бизде көп да, келин KG бар, баланча KG бар. Бирок ал жерде комментарияны кимдин оюна келсе бар берип атышат да. Ал комментарияны эми баягы башынан өткөнүн беришет да. А силердин биздин билесиңби KG'де силер молодец, азамат кыздарсыңар, журналисттер, силер жалаң гана специалисттин өзүнүн оозунан гана угуп, болгондо да специалисттерди баягы конкурс менен выбирать этип алып келесиңер. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, абдан кенен колдонгула, каалагандай. Биз 24 саат бою силерге жооп бергенге аракет кылабыз. Силер когда сурооду бергенде сурооңарды туура формировать эткиле. Себеби дегенде баягы бетме бет келип сүйлөшүп атканда сурооду мындай наводящий суроолорду бересиң да, а мындай кыска суроо бергениңерде биз так анык жооп бере албастан кыйналып калабыз. Поэтому мен абдан курсантмын биздин жаштарга. Биздин жаштар биздин келечек. Биздин алдыбызда 2 кадам алдыда жүргөн аябай билимдүү жаштарыбыз. Ошон үчүн билгиле, уккула, билесиңби деп бири-бириңерге суроо бергиле и биздин информацияларды туура тараткыла. Башка укпай калган дос жарларыңарга. Ошондо гана биздин Кыргызстанда генофондубуз оңолот, жаштарыбыз ден соолугу сак болот и күчтүү ден соолукта Кыргызстанды кура алабыз. Чоң рахмат Кузинеже. Урматтуу достор, суроолоруңарды WhatsApp номерге жөнөтүп койсоңор биз Кузинежеден кайра эле алып өзүбүздүн сайтка жайгаштырабыз. Андыктан суроолоруна жооп ала албай калгандар бизге жөнөтүп коюңуздар. Жакшы каалоо тилек келиптир Кузинеже. Кузинеже, сизге жашоодогу баардык жакшылыктарды каалайм. Элге кылган кызматыңыздын акыбети кайтсын. Рахмат. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик дейт. Бул жакта баш бармактар келип атат. Рахмат. Макул эже, рахмат деп айтканыңызды каалабыз. Достор, биз сиздерге ыраазыбыз. Ушундай дайыма активдүүлүгүңөрдү көргөзүп жүргүлө. Биз силер менен коштошобуз. Силерге дагы рахмат. Эч качан көйгөйүңөрдү жашырбастан суроолорду узатып, Кузинеже айтып өткөндөй так кыска мындай кененирээк, то есть тескерисинче жибергенге аракет кылгыла. Биз сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирибизге чейин сак саламатта калгыла.